Абсаттар Токтогулович, отчетуңуздарды колдойбуз. Чындап эле жакшы иштер жасалып атат. Ошол эле учурда сизге ыраазычылык билдирип кетем. Мына Баткендеги стратегиялык Айгүл Таш-Тоокмет жолун баштап бердиңиз. Иштер жүрүп атат. Ошону акча каражаттарын үзбөй мындан ары улантып бересиз деп ишенем. Эл дагы ыраазы болуп атат. Ошого ыраазычылык билдирип кетейин. Андан сырткары мына Исхак болоткондагы 2 километр Бабаназаров жол боюнча сизден сурандым эле. Бул жыл жетишпей калдыңыз окшойт. Ошону бир марттардан баштап берсеңиз. 2025-тин планында уже коюп атабыз. Кудай буйрса 2025-те жасайбыз ал. Бул планга кирди. Ооба, сиз менен сөйлөшкөнбүз. Бирок быйылкы жылга сурандыңыз эле. Быйыл биздин дептер жол салган кызматкерлер жетишпей калышты. Физикалык бүтүп аткан жолдорду бүтүрүп коелу деп шашып, ал жаңы жолдорго жетишпей калдык. Буйрса мартта баштап бересизби? Буйрса Чыгарып туруп, Ал эменин Минтранстын балансында алдыңыздарбы жолду? Биз баланска албасак деле ал планга жасала берет. Макул, чоң рахмат. Андан сырткары мына бир нече жолдор боюнча баягы башталып, анан бүтпөй калган жолдор бар да, керкилер 1 километр жасалып, ошолорду аягына чыгарып берсеңиздер. Мына мисалы Баткен районунда Төрткүл айыл өкмөтүндө жаңы жер Чоң Тала жолу бар. 4 километр 100 метрди түзөт экен. Анан 1 километр жасалып, 3 километр 100 метр калыптыр да. Ошону эске алып жазып алсаңыздар, бул башталган 2018-жылы 1 километр жасалып, ошо ойдон калып калыптыр. Ошону суранам. Андан сырткары мынакей Кадамжай районунда Молдонияз айыл өкмөтүндө Кан Барбалык деген жол бар, Советскийге барат. 11 километри калып, 5 километр жасалыптыр. Бул жөнүндө маалыматыңыздар барбы? Бар, быйыл 5 километр жасалды. Кийинки жылы дагы улантабыз бул боюнча. Кийинки жылы Кудай буйрса улантып бересиздер, ошону аягына чыгарып берсеңиздер. Андан сырткары мынакей Ак-Турпак айыл өкмөтүндө Жаш Тилек Келечек деген жол бар. Бул жөнүндө билесиздерби? Алмаз Байдулдаевич. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Сиз ички жолдорду айтып атасыз негизинен. Ооба, ички жолдорду айтып атам. Булар биздин баланста эмес, бирок жылына капитал салымдар беренесинен каралып келатат. Ушул макул эме жок болсо, ушул Жаш Тилек Келечек 4 километр эле жол. Ошону эске алып койсоңуздар Ак-Турпак айыл өкмөтүндө. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Андан сырткары дагы бир нерсени айта кетким келет. Мына Ош-Бишкек жолдо жүргөндө аябай баягы линиясы жок болуп, мурда биз жолдо көп жүрөбүз, анан линиясы жок болуп, кыйынчылыкка караңгыда же жамгыр жааганда жол көрүнбөй калат эле. Ошо линияларды чийип атасыздар. Жакшы ушуну бардык республика боюнча ушул иштерди жасап кетсеңиздер, ошо жолдогу линияны. Анткени мына айрыкча өзүм да жолдо жүргөндө, мына Чычкан сайда жүргөндө түндү жол көрүнбөй калат эле. Ошо полоскаларды чийип атасыздар. Ушуларга дагы ыраазычылык билдирем, аягына чыгарып берсеңиздер. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик.